Улантабыз достор, биздин бүгүнкү күндүн темасы сапаттуу музыка. Сапаттуу музыка жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми бизде бүгүн коногубуз бар. Бардыгыбыз жакшы көргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, композитор, ырчы Жамиля Муратова. Саламатсыздарбы. Рахмат. Сиздер менен жолукканга чоң кубанычтамын. Көптөн бери келе элегилем. Ооба, биз да өтө кубанычтабыз. Сапаттуу музыка дегенде эле сизди эстедик. Ушул эжекебиз бардык окуучулары дагы вокалдык жактан дагы ушундай чебер болушат. Анан кийин сапаттуу музыкага сугарылышат. Өзү да эжебиздин чыгармалары сапаттуу, анан кыргыз элине жагат деп чакырдык сизди. Биздин бүгүнкү күндүн темасы ушу сапаттуу музыка. Негизи сиздин оюңуз боюнча сапаттуу музыка кандай нерселерге жооп бериш керек? Негизи эле музыка сапаттуу болуш керек да. Бул сөздүн өзүнүн ичинде көп бир сырлар катылуу десем деле болот. Анткени ар бир адам сапаттуу музыка деген түшүнүктү өзүнчө бир түшүнүгү бар, билгени бар да. А бирок эми профессионалдык музыканы сүйлөп келе отурсак, албетте профессионалдык музыканын өзү эле сапаттуу. Сапатка жооп берет да. Эми эч качан бир музыка сапаттуу, бул сапаттуу эмес деген, негизи эле сапаттуу деген сөз балким ушу музыкага көп колдонула албайт го дейм. Профессионалдык десек болот. Кесип эле ушундай десек туура болот го дейм. Профессионалдык музыка өзү эле сапаттуу деп айтып кеттим. Эми бул түшүнүктүн ичинде көп жанрлар бар, көп музыканын көп агымдары бар, багыттары бар. Өзүн профессионалдуу чыгармачылык инсан деп дүйнөдөгү музыка айланасында биздин Кыргызстандагы музыкалык жашоодо ушундай жашоодо алып жүргөн чыгармачылык инсандар албетте өз стилинде, өз багытында, өзүнүн аткаруучулук жанрында алып келип жатышат да. Алып келип улантып, өндүрүп, өстүрүп дегендей ушинтип эмгектенип келе жатышат. Алардын арасында мен да бармын. Сапаттуулук деп ар бир чыгармачылык адамдын өзүнүн жүрөгүндө болгон бир эч кимге белгисиз сырлар, түшүнүктөр, ошонун баары тең сиздин бүгүнкү темаңыздагы сапаттуу профессионалдык музыка деген нерсеге камтылып турат да. Макул. Сиз үчүн музыка дүйнөсү бул кеңири бир чоң аалам да. Анан кийин ушул океан болсо, ушул океанга түшүп алсаң, учу кыйры жоктой деп айтышат да. Улуу агайларыбыз. Сиз үчүн музыка эмне? Бардык нерсе го, анткени көп эле интервьюларды гезиттерге, радио, телевиденияларга берип келатабыз көп жылдардан бери. Өзү музыканттардын үй бүлөсүндө төрөлгөм. Ошондуктан мен үчүн музыка бул төрөлгөндөн баштап ушул күнгө чейин келаткан бир сөз менен да айта албайм да, жашоо. Мен анан музыка экөөнү эки бөлө албайм, анткени өзүмдү кичине акыл эс тартып сезе баштагандан бери ошо музыка менен аралашып, музыка менен чоңоюп, ошонун ичиндемин. Музыканын сыртына, тышына чыга элекмин. Ошол эле океандын ичинде сүзүп жүрөм да. Жакшы. Көрсө, ошол өзүнө жаккан, жан дүйнөсүнө жакын музыканы композиторлор чыгарат да. Анан кээ бир адамдар чыгара албайт, бирок ошол нерселерди композиторлор чыгарган чыгармаларды жакшы көрүшөт экен. Көрсө, өзүнө жакшы көргөн чыгармаларды уккан адамдар башка адамдарга караганда 5 эсе боорукер болот экен. Бирөөгө мындай жардам керек болсо, алар биринчилерден кол сунган адамдардан болот экен. Ушундай жакшы маалыматтарды уктук. Музыкада сиз кандай учурларда кантип жакшы ондорду жаратасыз? Себеби дегенде сиздин чыгармаларыңызды сүйүп уккан адамдардын катарында мен дагы бармын. Кантип жазасыз? Мындай башкача болот да, сиздики мындай бир эле учурда назик, бир эле учурда ушундай лирика, ушундай да
негизи менин музыкам, өзүңүз менин чыгармачылыгым лирикага жакын. Адам баласынын ички дүйнөсүндөгү, жүрөгүндөгү болгон сезимдер, сүйүү, махаббат лирикасы, жерге, элге, балага, энеге деги эле жалпы ушу махаббат, сүйүү деген чоң бир түшүнүккө чөмүлүп турат музыкам. Анткени мен өзүмдүн жашоону сезгеним ушундай. Анан эми атайы бир мына азыр мен ушундай бир жашоомдогу момундай сезим жөнүндө жазам деп атайы отуруп жаза албайсың. Ушу жолум ушундай болду. Эң биринчи ушу ыр песень, композитор песенник дейт. Ыр жазган, ыр чыгарган композитор болушум керек мен. Эң биринчи акындардын жазган сөздөрүнө көп маани берем. Мен үчүн эң биринчи бул сөз болот. Ошондуктан кандай акындар болбосун, албетте көбүнчө кыргыз акындары, жакшы акындардын чыгармаларына көп көңүл бурам. Эң биринчи китеп окуй баштайм, ошо чыгармачылыгын окуй баштайм. Жаңы, жаш, таланттуу акын кыздар, балдардын дагы чыгармачылыгына көз салып, өзүмдүн жүрөгүмө, көңүлүмө туура келген, бир таасир алган сөздөрү жолуксам, албетте аны ушул сөз мени аркасынан ээрчитип кетет да. Сөздүн аркасынан улам ноталар келип эле обон өзү чыга берет. Эми бул өзүмдүн чыгармачылыгымдын бир сыры болуш керек. Аны сөз менен деле айтып түшүндүрө албайм да. Ушундай бир нерсе келет, анан чыгат. Жанагы бул акындар, обончулар булар сүрөткөр деп атпайбы? Бул жашоону нота менен же болбосо ыр саптар менен, сөз менен ушундай сүрөт тартышат деп атат да. Ал нерсе жүрөк менен чыгат. Жүрөктүн айтып турган сүрөтчүлөрдүн сүрөтүнөн, акындардын сөздөрүнөн, композиторлордун обондорунун, ошол жүрөктүн элге тартуулаган, бул дүйнөгө тартуулаган сыры деп айтсам жаңылышпайм го. Жамиле эже, вот мен кичинекей кезимден бери эле сизди таанып билгенден бери эле дал ушундай келбетте калып келесиз да, ушундай сулуу, жапжашнакай болуп. Мунун сыры эмнеде болду экен? Билбейм, өзүм эле ушундай болуш керек. Атайы деле эч нерсе кылбайм. Болгону бүгүн эртең менен ушул эфирге шашып келатып, бир жарым саат 20 мүнөттөй пробкада турдум жакшынакай. Эртең мен кой эми баягы шишиктерди бир аз басайын деп ысык компресс жасап туруп, анан макияжымды коюп келаттым эле. Бир аз кечигип калдым окшойт. Бирок жеттим бүгүн. Телекөрүүчүлөр менен жолугушканга жетиштим. Айымдарга ушундай курчтуроону берип өттү да, биздин айдан көп эле айымдарда ушундай түйшөлүп өткөн маселе да. Көрсө, бул ырдаган адамдар картайбайт экен, билесизби? Ушул жөнүндө дагы билдим. Биз мындай жөнөкөй адамда иштегендер, алар карып кетишет экен. Ал эми ырдаган адамдарда адамдын ичиндеги, бетиндеги кыймылдабаган клеткалар ырдаганда кыймылдайт экен. Балким ошондон улам балким, бирок көп эле негизи эле жоопту да бул нерсе. Бизде элдер ар дайым сахнадан жакшынакай мындай турганы, турпаты, өңү, түсү дегендей кийинген кийими, сахнада алып жүрүшү, бул дагы бул чыгармачылыктын бир аспектиси да, бир тарабы. Ансыз болбойт. Анткени музыка менен, негизи эле чыгармачылык менен биз көрүүчүлөрдүн табитин тарбиялап аткан бир чоң жоопкерчилик бар мойнубузда. Ушул нерсени биздин чыныгы чыгармачылык, мен досторум, сахналаштар, кесиптештер эч бир заманда унутпайт. Анткени бул чыгармачылыктын популярдуу коомго таанылуу деген нерсенин талабы да. Жакшы. Сиз ушу сизден сабак алсам деп ушундай көптөгөн ырчы балдарды, кыздарды да тарбиялап келатасыз. Бул жакта жумушуңуз кандай болот? Ошол нерсе уланууда, албетте. Анан айтып келсем, көбүрөөк убакытты ушул балдар алып коюп атат да. Бирок өзүмдүн кубанычыма, анткени жаш таланттарды издөө мен үчүн бир
бул чыгармачылык, мугалимдик, педагогикалык кесиптин бир эң кызыктуу тарабы болуп калды. Кызыгам да абдан. Жакшы балдар келсе, албетте колго бекем кармаганга аракеттенем. Андан тышкары жок, өздөрү келишет да. Эми ушу мугалимдик жакшы мугалим экенсиз деп көп балдар келет. Азыркы заманда музыкалык билими барбы жокпу, ал нерсеге карабайм. Анткени музыканын таланттуулукту дагы табият берет да, жараткан берет. Анан ошентип кыздар балдар келип калат. Албетте тандайм, үнүн угам, өзүнүн бир көнүгүүлөрү бар, ошонун баарын көрөм да, слухун баарын угуп туруп, анан аягында эми мага белгилүү эле болуп калды да. Мынча жылдан бери мугалимдик кесип менен, педагогикалык кесип менен аралашып келатам. Мен үчүн А деп оозун ачканда эле белгилүү, чыгабы чыкпайбы деп. Албетте эң жакшысы ушундай таланттуу жаштардын музыкалык угуу, музыкальный слух деген нерсе эң маанилүү нерсе. Ырдайбыз, эртең эле чыгышыбыз керек. Ушу бир айдын ичинде бизге постановка кылып, анан шак эле сахнага чыгып кетендер дагы бар. Мына жакында эле келип кетишти, ушундай келип турушат да негизи эле. Бир айдын ичинде мен звезда болушум керек, мага тез чыгыш керек, батыраак чыгышым керек, элге батыраак көрүнүш керек. Ар жакта жок дагы эчтеке. Эми мен айтам, андай нерсе менен мен аябай бир алышпайм. Анткени менин максатым таланттуу жаштардын ичиндеги жан дүйнөсүн, вокалдык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып, тарбиялап, үйрөтүү бул. Анан шак эле чыга калып эле сахнага чыгарып андай нерсе жок. Бирок окуучуларымдын арасында чыныгы бир таланттуу өзгөчөлүктөрү болсо, албетте ал жаштар менен ушу сахнага багыттап иштей баштайм. Эми азыр бул нерсени продюсер дешет, көп бир сөздөр менен, терминдер менен аралашып келатпайбы мындай чыгармачылык? Жок, мен продюсерленбейм, продюсер болбойм, бир гана тарбиялайм. Сахнага жүрүшүн, элге кантип ичиндеги ырдап аткан ырдын сырын, сөзүн, маанисин жеткирип, ошону менен бирге сахнанын этикасын, ырдагандын дагы этикасын, жалпы вокалдык ушу мындай басымдуулугун кандай элге чыгара алат, кантип көрсөтө алат деген тарбиячымын, мугалиммин да. Будан бери 6-7 жыл мурун болуш керек. Барсам ошо сабак өтүп аткан экенсиз. Анан кийин баягы балдарга ушундай жакшы түшүндүрүп, шашпай айтып, анан кийин сиз баягы бир айткан сөзүңүз жагып калганда, силер дагы артистсиңер депчи. Болгону эми баштап аткан артистсиңер, чоң артисттерди көрүп атасыңар. Ошондой өзүңөрдү алып жүргүлө. Болгону силер деле ошондой болосуңар, азырынча баштаган артистсиңер. Бул негизи мындай сөздөр менен сиз аларды баягы психологиялык жактан дагы ушундай неметип турат окшойт. Ооба, анткени атайы музыкалык окуу жайга тапшырып, окуп, мына эстрада бөлүмдөрү бар биздин Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайында. Албетте бийик музыкалык профессионалдуулукту жөндөмгө салып, үйрөтүп тарбиялаган консерватория, искусство университети дейт азыр. Көп эле окуу жайлар бар. Ошол жердин талабы албетте профессионалдуу сахна чеберин чыгармай да. Бардыгы биздин сахналаш кесиптештер. Албетте ар бирөөнүн негизи эле тагдыры ар башка. Кимиси чыгат сахнага, кимиси чыкпай калат. Тагдырдын же маңдайга жазганын көрөт ар бир адам. Окуп бүткөндөр абдан көп, бирок арасынан суурулуп чыгып, элге таанылып, өз чыгармачылыгын элге тартуулап, негизи эле профессионалдуу бийик бир музыка чеберчилигин көрсөткөндөр аз.
аз бирок ошонусу туура эле болуш керек. Чыгып же жок болуп кеткендер дагы бар. Эми ал ар бир адамдын маңдайына жазган тагдырына карата болот экен. Же өжөрлүгүнө жараша. Өжөрлүгүнө жараша. Рахмат. Аябай сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ар дайым ушундай чыгармачылыгыңызды өркүндөтүп, ушунуңуздан жазбай, дагы болсо кыргыз элине, дүйнө элине ушундай жакшы, сапаттуу музыкаларды жаратып жүрүңүз. Сиздерге да ийгилик. Чыгармачылык Сизге да ийгиликтер ийгилик. болсун. Рахмат. Келип туруңуз.